Үй алам деп 1,5 миллион, 2 миллион акча чогултам, бирок кайра эле иштетип салам. Же үйгө такыр жетпей койду, ипотека менен алайын десем, проценттери көп болуп жатат. Эмне кылсам болот деп кайрылган адамдар аябай көп. Эгерде топтоп жаткан акчаңыз бар болсо, ал акчаны сейфке салып топтоп жаткан болсоңуз, акчаңыз инфляцияга учурап, кыймылсыз мүлктүн баасы өсүп кете берет. Ал эми бул акчаны мен сизге инвестиция кылууну сунуштамакмын. Өзүңүз жашаганга эмес, акчаны көбөйтүп алуу максатында кыймылсыз мүлккө инвестиция кылып баштасаңыз болот. Ооба, батирдин толук төлөмүнө жетпесе дагы, азыр болгон акчаңыз менен инвестиция кылып баштасаңыз болот, бөлүп төлөө жолдору менен. Ал эми, мисалы 3 жыл мурун менин окуучум $34,560 алган үйүн 3 жылдан кийин $72,000 сатты. Бул дегени акчаны копилкага салгандай бөлүп чогултасыз. Топтогон акчаңызды копилкадан чыгарып алсаңыз, ошол эле сумманы чыгарып алмаксыз. Ал эми кыймылсыз мүлккө салгандыгы үчүн 2 эсе ашыгы менен көбөйтүп чыгарып алды. Ал эми азыркы учурда бир бөлмөлүү батирлер $60,000 $70,000 чейин болуп жатат. Эгерде азыр сиз алган батириңизди бөлүп төлөө жолу менен алсаңыз, азыркы бааны кармап каласыз биринчиден, экинчиден акчаңызды бөлүп 3 жылга, 5 жылга бөлүп төлөө менен аласыз. Ал эми бүткөн соң үйдү 2 эсе кымбатыраак сатасыз. Андыктан кыймылсыз мүлккө инвестиция кылуу үчүн эң алгач документтерин текшерип алыңыз. Эгерде кантип, кандай жол менен инвестиция кылсак болот, кайсыл компаниялар ишеничтүү десеңиз, анда консалтингге катталыңыз. Бул консалтингге катталуу үчүн комментарийге консалтинг сөзүн жазыңыз.